Алгач мен команда капитаны, Билерман Ордо клубунун мүчөсү, журналист Сыймык Марат уулунун оюнду баштоо үчүн сөзгө тартсам, Сыймык мырза, мына бүгүн сиз ушул ынтымак телерадио компаниясынын команда курап келип атасыз. Маанайыңыздар кандай? Команданын оюнга болгон даярдыгы жакшыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу Ордо, урматтуу алып баруучу. Бүгүн биздин команда оюнга эң жакшы маанайда келдик. Буюрса эң жакшы маанайда жыйынтыктайбыз деген үмүттөбүз. Командага ийгилик каалайбыз. Демек, биз оюнга телекөрүүчүлөрдүн суроолору менен кошо эки капитандын суроолорун коштук. Бул Салымбек Маманов менен Кудайбек Ташиевдин суроолору. Биз бардык капитандарга ушул журналисттер келгендиги үчүн журналисттерге байланыштуу болгон суроолорду бериңиздер деп айтканбыз. Алар биздин өтүнүчүбүздү аткарып беришти. Facebook'ta biz Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Instagram'da da Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Электрондук дарегибиз bilerman@tv.mail.ru. Мына ушул даректерге суроо жөнөтүңүздөр. Суроолорду биз күтүп кала бермекчибиз. Демек, биздин өнөктөшүбүз бүгүнкү оюнда бул Барбол Атамекендик өндүрүштүк фирмасы. Барбол Атамекендик өндүрүш фирмасы Тамшан Барбол деген жаңы бренд менен чыгууда. Адал жана таттуу, дайыма жаңы гана. Команда оюнга даяр болсо биз оюнду баштайбыз. Эсеп монитордо 0-0. Жана биз биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Демек, биринчи раундда силерге каршы команда капитаны, клубтагы Кудайбек Ташиевдин суроосу келген. Көп балалуу журналист жөнүндөгү суроосу ойнотулат. Кудайбек мырзанын. Урматтуу команда, тамашалуу суроо. Кейптаундук бир журналист 12-чи перзентине, демек аябай көп балалуу болгон, 12-чи перзентине точка деп ысым берип көрдү. Ушу менен токтойбу деген ой мененчи. Бирок Кудай аны дагы перзент көрүүгө насип кылды. Ал натыйжада 13-чү перзентин дагы көрдү. 13-чү перзентин көргөндө ал бүттү деп дагы ысым коюп көрдү. 12-чисине точка, 13-чүсүнө бүттү. Анда дагы болбоду. Арадан дагы 1-2 жыл өтүп дагы перзенттүү болду. Суроо. Журналист ата бул 14-чү перзентине эмне деп ат коюшу мүмкүн? Кесибине байланыштуу. Кетти минута. Биграунд. Журналистика тармагында болсо биграунд деген туура эле кошумча эң акыркы эме. Кайракка кайтындып. Чекит, бүттү, биграунд. End. Англисчеси end болсо end. Точка. End. Аягына чыкты. Точкасы Dot. Биграунд дейсиз? Биграунд эң акыркы деген эми бир мисалы журналисттик материалдын эң акыркысы биграунд. Балким бая бир эле мен такалбай башка кимдердин идеясы болсо айтып. Чекит, бүттү, кайрана башталды дедиш. жок. Мисалы азыр биз телевидениянын атын же гесттердин атын айтып койсо, балким ошондо өз иштегенин баягы. Бэкграунд деген дагы жакшы нерсе, просто аркага кайтып көрөлү. Аркага кайтып көрөйүнчү, мен кайеринде жаңылыштым экен деген нерсе да. Бэкграунд ошондой да берет да. Ошондой да болот. Чек десем болбой калды, бүттү десем болбой калды. Монусун бэкграунд кылайын дагы кийинкиси болгондо мен аркага кайтып көрөйүнчү. Эмнесин мен туура эмес кылдым экен депчи. Ошончо ойлонушу мүмкүн да. Се ар бир журналист өзүнүн жасаган. Та кимде кандай варианттар бар? Убакыт аяктады. Демек, Сыймык мырза, ким жооп берет? Бул суроого бизден Асанбек мырза жооп берет. Ошо токтолор. Асанбек мырза, журналист 14-чү перзентине кандай ысым бериши мүмкүн? Журналистиканын талаптарында негизи баягы лид деген бар, бир материал жасаганда тема, лид, анан кийин негизги текст, анан кийин вывод, жыйынтык, аны болсо биз эл аралык тилде эле бэкграунд деп койдук. Бэкграунд деген неме болот. Анан биз ушуга токтолгондой болуп атабыз. Бэкграунд деп да коюшу мүмкүн депчи. Анткени бэкграунд деген бул акыркы жыйынтыктоочу бөлүм болот дагы. Бирок
мурунку материалдарды ошол бир материалдын ичинде кандай маалыматтар айтылды же кошумча маалыматтар айтылабы, ошого түп мындай негизделиши мүмкүн деп атабыз да. Ошондо анын аты бэкграунд болушу мүмкүн. Бул сиздин акыркы жообуңуз. Акыркы жооп. Журналист негизи жыйынтыктагы сиз деле келген 12-13 президенттен, бирок Кудай Таалага кайрылып берип атпайбы? Туура сиз айткан термин колдонулат, бирок бул журналист 14 президентине адатта макала аяктаганда биз журналисттер посткриптум деген терминди колдонобуз. ПС. Асанбек мырза. Көпчүлүк учурларда ПС же болсо посткриптум деген кайсы бир ойду акырында келгенде толуктама иретинде беребиз да. Ошон үчүн бул журналист бэкграунд эмес, посткриптум деп ат койгон экен 14 президентине. Эсеп болсо азырынча 1-0 телегөрүүчүлөрдүн пайдасына. Экинчи раунд. Мен Асанбек Каракозуев ошо Ынтымак телеканалында ачылгандан бери иштеп келе жатабыз. Мына кесиптешим Умида Мирзабаева, Улукбек Сейдалиев кесиптештерибиз менен. Ал эми Нуржамал, Алибек, Сыймык кичине убакыт өткөндөн кийин келип калышты. Жакшы. Экинчи раунд сиздерге каршы Бегали Мырсалиевдин суроосу ойнотулат. Баткен район тургуну. Сиздерге азыр бир фото суроону жөнөткөн бул телегөрүүчү. Мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул предмет эки түрү коюлуп турат. Сол жактагысы Алибек мырза, бул нерсенин биринчи чыгарылган варианты, сол жактагысы барыңыздар көрүп турасыздар. Оң жактагысы анын 10 жылдан кийинки көрүнүшү. Азыр болсо мунун формасы дагы өзгөргөн, бирок бардыгы бир функцияны аткарып келет. Кызыгы, бул нерсе үйдө жок. Биз үйдө колдонбойбуз муну. Керек болсо мекеме ишканаларда дагы колдонбойбуз. Бул башка жерде жайгашкан. Урматтуу билермандар, бул эмне? Кетти минута. Ремень безопасности. Ремень безопасности. Жооп бар. Жооп барбы? Жооп бар. Айтам да. Мөөнөттүн мурда жооп даярбы? Ооба. Сыймык мырза ким жооп берет? Бул суроого өзүм жооп берейин. Бул автоунаалардагы тамеки күйгүзүүчү функцияны аткарган тетик дейбизби же предмет деп атасыз? Ошол. Жооп туура, эсеп 1-1. Üçüncü round. Бүгүндө бул өтө керектүү болгон кесиптердин бири, айрыкча медиа тармагында ошол учурда атаандаштык өтө күч, Ооба, ошо атаандаштыкты мындан да күчөтүүгө келгенбиз да. Александр Герасименко, Россия Федерациясы Новочебоксарск шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Сиздер монитордо кимди көрүп турасыздар? Эгерде эстеген болсоңуздар, Буфон. бул Италиянын дарбазачысы Гроссо сүрөтү. Кайсы бир оюнда, футбол оюну болуп жаткан учурда, Гроссо оюнду башкарып жаткан арбитрге көз айнек тагып алууну сунуштаган.
көз айнек тагып алууну сунуштаган. Бул сунушу үчүн ал оюндан четтетилген. Арбитр муну оюндан чыгарып салган. Кийинчерээк тийиштүү комитет бул инцидентти териштирүү үчүн чогулуп, арбитрди жана дарбазачыны чакырып, тартип комиссиясы бул маселени териштирген. Териштирип отуруп, Гроссонун арбитрге айткан бул сөзүн арбитрдин беделине доо кетирген сөз деп эсептеген эмес. Негизи арбитр муну доо кетирди деп арызданган. Комиссия жок, бул жерде маселе башка да, ал доо кетирген эмес беделине деп эсептеген. Сиздерге суроо. Гроссо эмне үчүн арбитрга калыска очки тагып алууну сунуштады? Кетти минута. Карабай коюу. Мүмкүн Көз жазууга алып койду. Ооба, бирок ал офсайдка чыгып кетти үчүн деп атканы менен бул немесине беделине шек келтирди деп атпайбы? Мүмкүн күн өтө ысык болгондо сол сөз айтыштын очки сунуштагандар. Мүмкүн анын көзүндө бир неме болуп аткандыр. биринчи эле неме келет экен да, мүмкүн офсайдты көрбөй калды же болбосо бир сызыктан өтүп кеткен, өтүп кетсе дагы топ Анда беделине шек келтирген болот атпайбы? Көз айнектин түрүнө дагы карайлы. Кайсы көз айнек болушу мүмкүн? Күндөн коргой турган же болбосо бул жаңадан көз айнек тагып алган деп болгон да, туурабы? какшы иретинде деле дагы башка кандай вариант болушу же башка бирөөлөрдүн мисалы айыбын көрүп же мен немем ушу Улукбек мырзанын вариантын алып отурум. күндөн неме коргоо Күндөн коргону үчүн көз айнек тагып алган деп, көзүңүз кызарып кетип көз айнек тагып алган деп. Ушуга токтоло беребиз. Убакыт аякталды. Семек мырза ким жооп берет? биздин команданын атынан Улукбек мырза жооп берет. Улукбек мырза. Биздин оюбузча бул дарбазачы жана күндөн коргоочу көз айнек тагууну сунуштаган да. Күндөн коргоочу. Ооба. Эмне себептен? Эгерде бул жерде именно зрениясына байланыштуу боло турган болсо, мен оюмча бул судейский составтында өзүнчө бир талаптары болушу мүмкүн да. Ден соолугу, мисалы үчүн ошо чуркап жүргөндө баардын байкай турган, көрө турган неме болуш керек. Какой-то бир медициналык кароодон өткөндөн кийин аны чыкса керек. Демек, биздин оюбузча ошо күндөн коргоочу гана көз айнек тагууну сунуштаган болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Гроссо ошол эле учурда көз айнек саткан дүкөндүн ээси болгон. Дүкөнү болгон Гроссонун. Экинчиден, чындап эле арбитрдин көз көрүүсү начар болгон. Урматтуу билермандар. Көз көрүүсү начар болгондагы Гроссо муну байкаган. Байкап туруп, кайсы бир жерде менимче каталык кетирген да арбитр. Гроссо ага айткан: "Сиз көз айнек алып алсаңыз жакшы болмок" деп. Ага ал пайдалуу кеңеш бергендиги үчүн Асанбек мырза тартип комиссиясы Гроссону айып пул салуудан баш тарткан. Натыйжада калыс барып туруп Гроссонун дүкөнүнөн чындап эле көз айнек алууга мажбур болгон. Анткени ага пайдалуу кеңеш бергендиги үчүн деп ушундай чечим чыгарган. Күндөн коргонуучу эмес. Сиздерде бир туура варианттар бар эле, бирок жооп бир аз туура эмес болуп калды. Эсеби азыр төртүнчү раунд. Акыркы 5 жылга салыштырган, акыркы 5 жылы өнүгүп кетти. Эми ал акыркы оюн менен Тажикстан менен бир ойноп калып, жанагы экинчи орун менен болсо дагы Азияга же болбосо мирге кийинки турга өтүш керек болчу да. Бир менен ойноп калып биз жеңилдик деген пикирдемин да. Эгерде экинчи орун менен дагы чыгып кала турган болсо биз Азияга жолдомо алмакпыз деген варианттар бар эле. Нурлан уулу Нурилем, Ош шаарынын тургуну, силерге каршы суроо өт. Кинематография тармагында окуп жаткан Адис Ош мамлекеттик университетинде 3-чү курста окуйт. Сиздерге азыр бул телегөрүүчү дагы фото суроо
жөнөткөн. Урматтуу билермандар, эмнени көрүп турасыз? Асанбек мырза, токочторду, Сиздер көрүп турган бул постер кимдерге арналгандыгын табыңыздар. Минута кетти. Бул постик Постер. Эмне максатты камтыйт бул? Минута кетти. жаш балдарга эмес бекен? Жаш балдардын Бул Куртпу? эмне Жооп бар барбы? экен. Жооп бар экен, айтпайсың? Мөөнөтүнө бар жооп барбы? Карасаңыз. Мен токтотоюн убактан да, Мониторду карап. Сыймык ким жооп берет? Менин оюмча бул Американын президенттери жөнүндөгү ошо ойлоп атам печенелердин саны 45. Бул ошо Американын президенттери боюнча болушу мүмкүн. Баарысы Себеп? жалаң сары адамдар болуп келип, ортодо акыркысы Барак Обама кара, андан кийин кайра Трамп сары. Баракелде. Жооп туура. Oyun улантылат. 5-ci rauнд. 5-ci rauнд. Бешинчи раундтагы суроону ойнотобуз. Мирланбек Жокоев Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Белгилүү аалым, хадис топтоочу Хасан аль-Басри жөнүндөгү суроо. Хасан аль-Басриге бир адам келип, сизди бир адам жамандап жатат, деди. Анда Хасан Басри ага бир табак курманы белекке бердирип жиберет. Анда тиги жамандаган адам кайра алыма келип, мен сизди жамандасам, сиз мага белек бергениңиз, муну кандайча түшүнсө болот, деди. Ал таң калды чындыгында. Буга Хасан аль-Басри эмне деп жооп бериши мүмкүн? Кетти минута. Уккансыздарбы? Мен уккам, бирок Мен да уккам келбей атат да, жетпей атат. Түнөчү. меникине бир эле нерсе да. Любой жамандыкка жакшылык дегендечи. Жок. Ким эмнеси болсо ошону менен бөлүшөт. Ким эмнеси болсо ошонусу менен мактанат же кимде бөлүшөт. нерсе болсо, ким эмнени билсе, кимде деңгээли кандай болсо ошондой ошонусу болот. менен жооп беретпи же Же мүмкүн оюнда ошонусу менен бөлүшөт. Кимде эмне болсо оюнда эмне болсо ошону менен бөлүшөт. Же ким эмнеси сиздики бар туура болсо, да эле ошонусу болот. менен Кимдики кимде эмне болсо ошо менен ошол менен бөлүшөт. Мисалы ал ичинде жамандык болсо, ал жамандыгы менен бөлүшөт. Ал ада курма болуп эми ал убакта ошо курма өлкөлөр болот. Ал жерде бизгенде картошка алма жок ал жерде. значит ада курма болгон да. арткадан только жамандык менен бөлүшөт ошо. жамандыктан башка эч нерсеси жок. Ошого токтолуп атпанда? Эми убакыт бар, ойлонуп көрөлү. Башка вариант, мындан башка деле. Мен ушуга толук эле кошулуп турам. Кимдин эмнеси болсо, ошонусу менен бөлүшөт. Убакыт аяктады, Сыймык мырза. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын атынан Улукбек мырза жооп берсин. Үнөмдөгү минуталардан пайдаланбайсыздар, э? Улукбек мырза. Бул биздин оюбузча кимде оюнда же даражасы канчалык болсо ошонусу менен бөлүшөт деген ойдобуз, а. Мисалы үчүн ал өзүндө болгон жамандыгы менен бөлүшүп атса, бул өзүндө болгон мындай жакшы нерсеси менен бөлүшүптүн деген маанайда болушу мүмкүн. Ошол менен ал башкаларга сабак да бериши мүмкүн. Ооба. Кимде эмне болсо ошо менен бөлүшөт дегенди ойду айтып атасыз, э? Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Негизсиз, мындай куру доомат дебизби айтор, негизсиз кимде бирөөнү жамандаса, шарият эрежеси боюнча анын жакшы амалдарынын сообу ошол адамга өтүп кетиши айтылган.
Хасан Басриди негизсиз жамандаган үчүн Хасан Басри мунун түпкү маанисин түшүнүп, ага бир курма белекке берип жиберди. Курмага белекке бергенин себеби, жакшы амалдарын соң мага тартуулапсың. Мен да сага ошого жараша белек берип коюуну чечтим дептир. Демек, сиздин жообуңуз Улуубек мырза кайсы бир деңгээлде кимде эмне болсо ошо менен бөлүшөт дегени ушул маңызды, мындайча айтканда, толуктап кетет десек болот. Жакшы нерселер мага өтүп атат деп туруп, анда куру калтырбайын деп атат да. Негизинен жоопту мен канааттандыралык деп эсептейм. 3-2. Алтынчы раунд. Сиздерге каршы клуб команданын капитаны Сагын Мамановдун суроосу ойнотулат. Журналистика тууралуу суроо. Сагынбек мырза өзү да студияда. Мен суроону ойнотомун азыр. Белгилүү америкалык кинорежиссер, жазуучу Фрэнк Миллер журналисттер боюнча төмөндөгүдөй цитатасы айткан. Эгерде сиз баарына жаккан маалыматты жаза баштасаңыз, анда сиз журналисттердин катарынан чыга баштайсыз. Жалаң эле баарына жаккан маалыматты жаза баштасаңыз, анда сиз журналисттердин катарынан чыга баштайсыз. Демек, ошол учурдан баштап сиз бул жагы көп чектеген. Толуктаңыздар. Кетти минута. Эгерде сиз баарына жаккан маалыматтар жаза баштасаңыз, катардан катарынан чыгып ким болот? журналисттердин катарынан Депутат. Пресс катчылык же ойду жыйынтыктай Пресс катчылыктан да мамлекет кызматкерлери жакшы жактайт. Ошол де. Просто смотрите, Фрэнк Миллер өзү кинорежиссер. Тем более бул адам элге жага турган нерсени жасайт. Элге эмне жагат? Кино жагат. Демек, маалыматты жасап, өтө жакшы жасап жаткан журналист бул уже даяр режиссер дегендей да. Анда сиз типа эмесиз дегендей. Азыр карасаң, элге жаккан маалымат, значит, мамлекетке жакпайт да, булчу. Кайсы бир деңгээлде. Элге жаккан, мамлекетке жаккан. Жок, баарына жаккан маалымат токпой бул жердечи. Анан кийин бул Анда Кино пресс катчыга токтолобу. Кинорежиссер болсо, демек өзүнө бирок ал директор башынан өткөн болсо керек да ошондой. мүмкүн андан кийин. кинорежиссер жакыныраак болот. Даректор фильмдерде деле сонда айтты. любой эле журналист режиссер болуп кете албайт. Мамлекет кызматкер болуп кете алат. Ондо Пресс катчылыкка. Соймок мырза. Анда сен Алпарычы Ким жооп берет? Асанбек мырза. Асанбек мырза жооп берет. Асанбек мырза. Кинорежиссер эмне деши мүмкүн? Демек, сиз ошол учурдан баштап, сиз пресс кайсы жакта иштеп жаткан болосуз? Же кайсы тармакта иштеп жаткан болушуңуз мүмкүн? биздин талкууда көргөнүңүздөрдөй ушу ал режиссер болуп кетиши мүмкүн деши мүмкүн, же пресс кызматка кетиши мүмкүн деген жыйынтыкты алып отуруп, акыры биз пресс мамлекеттик ишканаларда иштеген пресс катчылыкка, маалымат катчылыкка өтүп кетесиз дегендей айтыш мүмкүн дегенге токтолуп отурабыз. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Мамлекеттик кызматкер да, мамлекеттик кызматкер мындайча айтканда. Баарына жаккан маалыматты жаза баштасаңыз, анда сиз журналист катарынан чыга баштайсыз. Бул эми кинорежиссердун ою болот да. Алибек мырза талкуу учурунда кинорежиссердук көз менен караганга аракет кылды. Жазуучу да болуп атат Фрэнк Миллер. Мен жообун айтайын Фрэнк Миллердин. Ошол, демек, ошол учурдан баштап сиз шоу-бизнесте элестетсеңиз болот өзүңүздү. Шоу-бизнес, демек, шоу-бизнестеги шоу-бизнес жасаган адам баарына жакканга аракет кылат. Баарына жакканга аракет кылат, анткени бул шоу-бизнес. А журналистикада ар дайым эле баягы позитивдүү маалыматтарды жарыялай берүү бул журналистканын өзүнүн мыйзамында жок. Андан көрө сиз шоу-бизнес тармагына өткөнүңүз жакшыраак болот деп айткан экен.
7-ci raundga старт беребиз. 7-ci раунд. Мугалимдик кесипте кыргыз тили адабияты боюнча кыргыз филологиясы жана журналистика факультетин аяктаганмын. Кыргыз тили боюнча ошондо мен мугалим болуп чыгышым керек эле. Бирок кандай десем, журналистика чөйрөсү мени өзүнө биринчи курстан эле тартып алган. Азыр мен мисалы журналистика тармагында анын ичине мисалы кабарчы болбосом өзүм элестете албайм. Мен күндө эл менен байланышта болушум керек, элдин көйгөйүн, элдин жакшылыгын чагылдырышым керек, күндө эл менен болушум керек. Бир күнү Чоң Алайда, бир күнү Ош шаарында, бир күнү Баткенде дегендей. Бирок мугалимдердин айлыгы да көтөрүлүп калды. Анда эске алып коесуз. 7-ci раунд. Мирлан Турдуматов, Базар Коргон районунун Көк Тоңду айылынан сизге суроо жөнөткөн учурда Россия Федерациясында Аккеме повестин окуп чыксаңыздар керек. Суроо ушул Аккеме повестин байланыштуу экен. Кинофильм деле мен повесттен алынган үчүн жалпы демек ушул элестетебиз. Айтматовдун, Чыңгыз Айтматовдун Аккеме повести көптөгөн өлкөлөргө тааныш, кинофильмде тартылган деп баштаптыр. Өзүңүздөр билгенде Аккеме фильмде Нургазыга окууга портфель, сумка алып берүү менен башталат. Ошол кинонун бир эпизодунда Орозкул токойчу токойдон жаш карагай кыйып, Момунчалды ээрчитип алып келе жатып, Чакан дарыяда ташка такалып, карагайды сүйрөгөн атты кыйнап, натыйжада жип үзүлүп, жини келген Орозкул атты дагы, Момунчалды дагы камчы менен чаап, жаман сөздөр менен сөккөн жери бар. Акарат келтирет мындай айтканда. Анан Момунчал көзүнөн жаш айланып, каяккадыр кол шилтеп жөнөп кетет. Сиздерге суроо. Момунчал таарынып кай жакка кеткен болот? Кетти минута. Баласын алып келген. Баласы мектептен чыгып, жана ким эле? Жана Зил менен барып, баласына не болот да, кургуш жүрүп аткан жерде болот да. Момунчал ошо небересине шашып аткан болот. Небересине барат да. Небересине. Небересин точно небересине. Небересин алып келейин деп неме суранганда берки болбой коюп атпайбы? Болбойт да, гана нурдум силерди деп. Сүйүнүп кетет го. Өттүгүн чечимде жана идип алат. Ушундай көз алдына жооп бер. Мен кошулам, о. Сиз кошулуп кой бересиз. Башка барат да, башка каяка барат? Башка каяка кетет, небересине кетет. Москвага мигрантка кетти дебейт. Жеңил, ушунчалык жеңил суроо деп аткан да, оюнчу. Просто чалгытуучу болчу Ушуда Буга ойлонбой эле. Семек мырза, ким жооп берет? Мен өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биз өзүбүз көргөндөй эле, кино тасмадан деле, чыгармадан окуганыбыздай эле, ал небересин алып келүү үчүн кетет. Кайда алып коюңуз жоопту? Небересине кетет. Небересин мектептен алып келүү үчүн. Бирок небереси мектепте эмес. Ошол башка жакта болот, бирок ошол небересин алып келүү максатында кетет да. Сизге ушул кинофильмдеги каармандардын ичинен ким купулуңузга толот? Орозкул Орозкул ийнине жеткире ойногон. терс каарман болсо дагы. Терс каарман болсо дагы актерлук чеберчилиги өтө сонун. Эми кыргыз тасмалары байыркыдай мурунку тасмаларда актрисаларды бөлүп кароого болбойт, баарысы мыкты деңгээлде ойношкон. Жооп туура. Момунчал небересин мектептен алып келүү үчүн жөнөп кетет. Эсеп 4-3. Оюнланат 8-ci раунд. Тележурналистиканын күйүтү кызыктыруу экен. Эми сүйүнүчү бир материалың коомчулукта талкуу болуп атса, бир көйгөйдү көтөрүп,
чыкканда ага реакция болсо ошол эми сүйүнүч купулга толгон бир программа жасалса, купулга толгон бир көйгөйдү айтып чыгыппы же болбосо жакшы материал жасагандабы. Күйүтү болсо эми бардык тармакта эле күйүт. Эми адамдын немесинде адам өзү жасап алат да күйүт. Программа жасап атканда свет өчүп калса. Жок, эстеп кеттим. Текстин жазып бүтүп, анан кийин свет өчүрүп койгондо күйүп кетсе. Сакталбай калса, Сакталбай калса. текст сакталып калса, ошо күйүт болсо керек. Супер блиц. Супер блиц. Демек командага 3 суроо берилет. 20 секундадан. Алибек мырза, 20 секунда гана убакыт берилет ар бир суроого. Ошон үчүн өтө тез талкуу кылышыңыздар керек. Команда даяр, Ар бир 20 секунд 3 суроого туура жооп берилгенден анан балл берилеби ошондо? Ооба, 3 суроого толук 2-1 болуп калсачы? 2-1 болуп калса да болбойт. Ошон үчүн сергек болуңуздар. Блиц раунд. Демек, биринчи суроо. Сиздерге каршы Ош шаарынын тургуну Курсант Ахмедов суроо берет. Студент. Мен суроосун окуйм. Казак элинин белгилүү акыны Абайдын Насааттар деп аталган чыгармасында ал нерсеге ушундай мүнөздөмө берилген. Ал бир көлөкө сыяктуу. Күн нурун чачып турганда качсаң да кутула албайсың. Булуттуу күндө издесең да таба албайсың. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Акын кандай кимдерге ушундай мүнөздөмө берген? 20 секунда кетти. Досторго берген, дайым чогуу жүрөт. Кийин таба албай каласың. Бирок кыргыздар ошо доско Насаат айтып биз Нуржамал жооп берсин. 20 секундабыз бар, ага чейин эме болду. Башка берем. Убакыт бүттү. Семек мырза. Биздин команданын атынан Нуржамал айым жооп берет. Биздин оюбуз боюнча баарыбыздын да пикирибиз бир болуп атат. Насааттар чыгармасында баягы адамдардын достугу чагылдырылган деген ой кетип атат. Эмнеге? Мисалы ошол баягы жакшылык учурда сенде бар, колуңда бар, сенде бардыгы төгөрөң төп келишкен, мындай көйгөй жок учурда сенин айланаңда адамдар көп болот депчи. А сенин башыңа сыноо түштү, кыйынчылык түштү. Ошол эле мисалы көлөгөңдө таппай каласың деген сыяктуу ошол достон изи калбайт дегендей да. Демек бул жерде достун кандай түрү назарга тутулган? Мисалы жаман түрү мындай сүрөттөлүп атат да, кандай десем, достукка бекем турбаган. Достукка бекем болбогон адам тууралуу. Демек иштериң жакшы болуп турганда досторуң көбөйүп, башың айга түшкөндө досторуң таппайсың деген жаман достор жөнүндө жооп туура. Биринчи суроонун жообу туура. Экинчи суроо. Сиздерге каршы Токмок шаарынан Амантур Мирлан уулу суроо берет. 1980-жылдары Финляндияда СССРдин «Ну погоди, сени шашпа» деп аталган мультфильм расмий түрдө эфирлерден алып салышкан. Себебин сурашканда, алар бул мультфильмдеги зомбулук аракеттери көбүрөөк чагылдырылып калыптыр деп айтышкан. Бул мультфильмде зомбулук аракеттери көбүрөөк чагылдырылып. Сиздерге суроо. Алар айыпты каармандын кимисине коюшкан? Карчкыргабы же коёнгобу? Кетти. Карчкыр эч нерсе калбайт, дайым коён жеңүүчү болуп алып. Аны зыянга учуратат да дайыма. Карчкырган нерсе Жок, байкуш карчкырды кыйнап жүрөт. Карчкырга көбүрөөк. Коёнго караганда карчкыр. Кырдык элинде отат. Эмесе алып атат да. Убакыт аяктасың. Шашпай. Коёнго токтолдук да ошондо. Коён. Сыймык. Биздин команданын атынан Өмид айым жооп берсин. Өмида. Биз команда менен келишип коёнго деп токтолдук. Себеби бул жерде ар дайым эле карчкырды коён кыйнап эле жүрөт да. Карчкыр эчтеке кыла албайт да бул жердечи. Билбейм, бардыгыбыз балалыктагы ооба
сүйүктүү мультфильм болгондуктан баардыгыбыз ошо коёнго деп токтолдук. Балени баары коёндобу? Экинчи суроонун жообу да туура. Бул коёнду айыпташкан, анткени коён себептүү карышкыр бүт нерсени ойрондойт деп айтышкан. Бирок азыркы мультиктерге караганда бул Ну погоди мультфильми бир топ эле жакшыраак мультфильмдей көрүнөт да. Азыр зомбулуктун түрүнөн чыккан. Жаңы версиясы 2020-жылы элге тартууланат. Жаңысы тартылып атыптыр. Ну погодининби? Ооба. 2020 расмий түрдө коомго тартууланат. Финляндияда күнөөкөр кылып кимди айтар экен эми 2020-да? Үчүнчү акыркы суроо. Эгерде команда үчүнчүсүн туура tutsa бир упай алат. Эрлан Мамасалиев, Кара Суу району Мады айылынын тургуну. Урматтуу билермандар, бүгүнкү күндө Кытайда эң кеңири тараган 4 насаат бар. Кытайлыктарга ушундай 4 насаат айтылат да, тарап кеткен. Биринчиси бул социалдык жактан да. Кеч үйлөнгүлө деген сөз. Экинчиси кеч төрөгүлө, турмушка чыккандарга айтат. Үчүнчүсү азыраак төрөгүлө. Төртүнчүсү эмне кетти 20 секундда. Эртерээк каза болду. Социалдык жактан кечирээк өлгүлө. Жок, социалдык жактан болуп аткандан кийин кеч үйлөн, себеби буларда демографиялык күчтүү деп ойлоп атам. Эми кеч төрөгүлө деген сөз дем бар да. Анысы ал расмий түрдө мыйзам да, бирден төрөгүлө. Көбүштегилер. Көбүштегилер. Жакта болгондо ошо болушу. Көбүрөөк иштегилер. Боюнча айтылбайт деп. Сыймык мырза, ким жооп берет? Биздин командадан Улук мырза жооп берет. Улук мырза, кеч үйлөнгүлө, кеч төрөгүлө, аз төрөгүлө жана төртүнчү бул көбүрөөк иштегиле деген болушу мүмкүн. Дегенде майында айтылышы. Ушул майында айтылышы мүмкүн. Эмне дегенде бул жерде социалдык проблемалар чечүү боюнча болот да, бул жерде 4 насаат. Мындайча айтканда, бул жерде кызыкчылык почти баарысы эле, калган 3-өн, почти 4-өн тең кызыкчылыгы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн болгондой болуп атат да, бул жерде насаатча. Көбүрөөк иштегиле деп эмгек кылгыла деп атасыз. Көбүрөөк эмгек кылгыла деген. Бул сиздин акыркы жообуңуз, Ооба. Жооп кабыл алынат. Демек бул жерде максат болуп такыр эле төрөбөй койгула деген сөз жок. Төртүнчүсү, төрөсөңөр ден соолугу чың балдарды төрөгүлө деген сөз. 9-чу раунд. Сагынбек Мамановдун телевидение тууралуу суроосу. Урматтуу билермандар, Британияда телекөрүүчүлөр телеканалдарга акча төлөйт. Суроо: англиялыктар BBC компаниясына жылына телевидение үчүн салык катары акча төлөшөт. Суроону тактасак болобу да? Ал төлөм 2 багытка сарпталат. Мындайча айтканда 140 фунт стерлингти программаларды түстүү форматта көргөн үчүн төлөшөт. Ал эми 50 фунтту дагы эмне үчүн төлөшөт? Кетти минута. Түстүү болсо, экинчиси өздөрү көргөн реклама үчүн төлөшү мүмкүнбү? 50 фунтту. Жок, реклама көрбөш үчүн дагы төлөйт ал жакта. Реклама бербей дагы элдин ошон үчүн коомдук да. Биздин айтпай эле коелу. Дагы бир артыкчылыгы болушу. Жок, артыкчылыгы бар экен, түстүү форматта. Экинчиси дагы бир артыкчылык. Түстүү форматтан BBC-де реклама жок. Реклама көргөн үчүн болушу. Реклама бербегендиги үчүн төлөш. Рекламанын акчасын BBC элден түшкөн акчадан чогултуп Ооба, ошондой иштеш. Андан башка дагы кандай вариант болушу мүмкүн? Рекламадан сырткаркы ошол эле. реклама көрбөш үчүн Маалыматтын тездиги эмесине дагы.
Алматынын тездиги баягы телеканалдар өздөрү атаандаш бере берет да. Жок, BBC болгон ишеним болуп атат. Анан Ишеним эми ал мен качандан бери келе аткан ишеним. реклама көргүм келбейт да. Ошо рекламаны бошунча төлөп аткан болсо. Сыймык мырза. Рекламага төлөбөгөндүгү үчүн. Биздин команданын атынан Алибек мырза жооп берсин. Алибек мырза. 150 фунт түстүү программалар түстүү форматта көргөн үчүн төлөсө, 50 фунт эмне үчүн төлөйт? 50 фунтту биздин оюбузча эми BBC дүйнөлүк болуп эме болгон үчүн ал жерде жарнама деген нерсе жок болушу мүмкүн да, себеби эл ошол 50 фунтту телеканалда жарнаманы көрбөө үчүн төлөшү мүмкүн. 50 фунтту жарнаманы көрбөө үчүн. Ооба, жарнамасы жок. Жарнамасы жок программалар көрүү үчүн. Ооба. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Түстүү 140 фунт стерлинг бул түстүү көрүү үчүн төлөнсө, 50 фунт ак кара түстөгү программаларды көрүүгө сарпталат, урматтуу билермандар. Англияда бүгүнкү күндө контент ар кандай, баардыгы эле түстүү телевизорлорду анткени ак кара түстү каалаган көрүүчүлөр аудитория дагы бар. Ошон үчүн дагы эми алар кандай ак кара түстөгү кандай себептен эме кылышкан, бирок бүгүнкү күндө ак кара түстү көрүүчүлөр үчүн акчасы төлөнүп атат. Караңыздар, 140 фунт түстүү программа үчүн, 50 фунт бир топ арзан ак кара түстүү. Oyun ulantılат. 10. Адилетбек Таттибеков Москва шаарынан силерге каршы суроо жөнөткөн. Команда чамдаңыздар, анткени телекөрүүчүлөр 5 болуп калды азыр. Суроосун ойнотобуз. Суроо фото суроо иретинде. Белгилүү шедеврлердин бири. Бул картина кимдин картинасы? Асанбек мырза, кимдин картинасы автору? Авторун мен билбейт экенмин. Бул белгилүү Нидерланд сүрөтчүсү Винсент ван Гогтун картинасы. Бул Ван Гогтун өзүнүн картинасы. Урматтуу билермандар, сиздерге суроо. Ушул картинада бир ката бар. Ван Гог өзүнүн картинасын тарткан. Бир ката бар. Сиздер ушул катаны табыңыздар. Кайсы жеринде? Ката кетти мында. Өзүнүн өзү карап тартканда баары бир кулагы көрүнбөй калышы мүмкүн эле да. Жазбыш капталынан турганда кулагы көрүнүп турчу экен. Бакин бар, ак болуп жол салганда. Бул ката ошол Мына немеден эмес бекен? кулак жок болушу мүмкүн, бир кулагы жок. Жок, тамагын байлагандай неме болуп турат. Жакасычы, жакасы мына жакка бир жак карага тумакка жетпей атпайбы? Бул кишинин кулагы кесилген беле же бир нерсе болгон, ушундай историясы бар да. Кулак эмес бул. Катасы жанагы кулагына, Жакасы. кулагына жарымына чейин келип калып атпайбы? Ак нерсечи, ак шарф. Шарф же тамагынын неме кылганы. Байлаган аягына чыкпай калгандай. Жолду үзүлүп калды. Мына Чачы ошондой. Кулак кесип чачы мына жерден да чачы чыккандай болуп атат да азыр. мына жакка баратат дагы баягы бул жактагы карага жетпей атат. Ооба. Ошол жерде катабы дейм. Кайсыл жери моюндабы? Убакыт аякталды, Сыймык мырза. Биз ордон жардамын пайдаланууну чечтик. Урматтуу Ордо, командага жардам бериңиздер. 20 секунд убакыт кетти. Негизи автопортретте бул жак тарапта да, бул намылып бияка каракаттар Тиги деле көрүнбөй атат. Кирпиги да Байрат чыгарганда кулак аркылуу циркуляция болуп туруп. Каш менен жана түтүнгө басындырып атабыз. Эгер түтүндү мурдунан чыгарганда түтүн да бул жака неме болуш керек эле. Мурдунан чыгарган түтүн. Аны чегиш үчүн кулак аркылуу кулак жабылган. Түшүнүңөрбү? туура эле түтүндө. Ана түтүндө неменчи? Мурдунан үйлөгөндө Бул жака тартканда мурдунан түтүн чыкпайт да, тартканда прямо өтө чыгып атат. түтүн карагыла мына муштектин Эгер түтүн болсо, ичкерге тартканда мурдунан чыгарып атканда бул жака Сен көзүң эме болуп калсын. Бул кыйгамасында буралып чыгып атат да. Сыймык мырза. Ордонун жардамы аркылуу бир чечимге келдик. Бул жерде ката муштектен чыгып аткан түтүндү да ойлотабыз, себеби
Биз чекпейбиз, бирок чеккен адамдарды билебиз. Тартканда түтүн бул жактан чыкпай, мурундан чыгат да. А бул жерде түтүн мүштөктөн дагы, мурундан дагы чыгып атат. Биз катаны түтүндүн багыты туура эмес болуп калган деп ойлоп атабыз. Дагы кандай варианттар айтылды талкууда? Дагы бирөөсү портрет бул жакты карап отуруп калган, негизинен түз тартылыш тескери тартылып калган. Тескери болуп калган деген варианттар. Бул ордодон түштү, же өзүңөрдөн айтылды? Бул өзүдөн. Ордодон дагы өзүбүздөн дагы. Ордодон айтылды. Ордодон айтылды. Күзгүдөн тартып туруп ошо тетире болушу мүмкүн да. Өзүнө күзгүдөн тарткан дейсизби? Бул өзүнүн картинасы. Демек, Дагы бир вариант болуп атат. Кулагы көрүнбөй калган бир жагы депчи. Анан каршы жок. демек кайсы жоопту бересиз мага ошондо, кайсы варианттарды бересиз? Ушул мүштөктөгү катачылык. Мүштөктөгү катачылык. Түтүн Жооп кабыл алынат. Улукбек мырза бир аз кыжалат болуп атканы байкалып атат. Улукбек мырзанын эмнеге кыжалат болуп атасыз? Менин оюмча бул өзү күзгүдөн тартып аткан да. Допустим, оң жакты карап туруп, ажирет этип туруп, күзгүдөн тарткан, анан самом деле сүрөткө сол жактарга түшкөн да. Ушул болушу мүмкүн. Сиз ушул оюңузду бышыктай алышыңыз керек болчу. Маселе күзгүдө. Ордо сиздерди чын жүрөктөн варианттарын айткандай эле болду ордо деле, сиздерде деле талкууда бул варианттар бар эле. Күзгүдөн тартканда кулагын ала турган болсок, чындыгында бул сол кулагы кесип алган бул. Сол кулагты эгерде күзгүдөн караганда бул оң кулак болуп көрүнөт. Сыймык мырза, туурабы? Ооба, ушул бар. Бул чындыгында өзүнүн кулагын, сол кулагын кесип алган. Картинага бул оң кулак болуп көрүнүп калып атат бизгечи. Маселе каталык ушул жерде, урматтуу билет.